Leopardқа жасалған операция. Орусияның ажайыпханаларының бірінде кичинекей леопардтың көрүүсү начарлап кеткенин байкашып, көз дарыгерлери өзара акылдаша, бул макулуктун көзүнө операция жасамак болушат. Диагнозу көздүн катаракта оорусу болот. Ошентип, ага операция жасалат. Дарылоодон кийин анын көрүүсү акырындап калыпка келе баштайт. Чындыгында жаныбарлар деле адам сыяктуу оорушат. Жада калса инфаркттан да өлүп калган учурлар катталган. Адамдар ооруп калса алар атайын дарыгерлерге кайрылып жардам ала алышат. А бирок жаныбарларда мындай мүмкүнчүлүктүн жоктугу өтө аянычтуу. Сагыз. 1869 жылы Томас Адамс деген киши чикленин рецептин алып, ошонун негизинде сагызды ойлоп чыгарган. Чикле индейстер чайначу саподилла дарагынын маңызы. Сагыз негизинен кумшекерден, чайналуучу бөлүгү жүгөрү сиробунан жана ар кандай жыпар жыттардан, боектордон түзүлөт. Сагыз ички жана сырткы майда капсулалардан тургандыктан, алар шилекейде өтө акырындык менен ээрийт. Жапонияда өзгөчө айырмаланган сагыздарды чыгарышат. Чайнап жаткан адамдын көңүлүнө карата сагыздын өңү өзгөрүп турат. Ал эми Сингапур аралында жашагандар сагызды таптакыр эле чайнашпайт. Себеби арал кичинекей болгондуктан алар ар кандай ашыкча таштандылардан коркушат. Бал арысы. Балчелектен учуп чыгып, гүлдөн гүлгө конуп, анын ширесин жана чаңын жыйнаган ары түнөгүнө кайтып келет. Үйүнө кире бериш жерде аны сакчы күтүп турат. Ал ары ошол балчелектен экенин ошол сакчы арылар кантип билет? Ар бир челектен миңдеген арылар болот эмеспи? Ар бир балчелектин өзүнө таандык жыты болот. Аны эске албайт. Ал жыт арынын чөнтөк деп атала турган денесиндеги өзгөчө бөлүкчөдөн чыгат. Шире жыйноого чыгаарда сакчы арыга ошол чөнтөгүн ачып көрсөтөт. Бул анын күбөлүгүн көрсөткөндүгү болуп эсептелинет. Физкультуранын пайдасы. Адамдын дени таза болсо, анын көңүлү да ачык, шайыр жана чыйрак келип, ишти сапаттуу бүтүрөт. Ал эми анын ден соолугу начар болсо, аны эч нерсе сүйүнтө албайт. Кымбаттуу окурмандар, биздин баатыр космонавттарыбыздын эрдигин жакшы билесиңер. Алар өздөрүнүн биринчи кадамдарын эртең мененки көнүгүүлөрдөн башташкан. Бизде эң кызыктуу кесиптер көп, бирок алардын айрымдары ден соолугу начар адамдарга боюн бербейт, оордук кылат. Геологдор бир нече ай палаткаларда жашашып, ысык суукка чыдамдуу келишет. Буга ден соолугу начарлар туруштук бере алышпайт. Ал эми моряктар, учкучтарчы? Булардын эмгеги канчалык күчтүү жана эрикти талап кылат. Адамдын ден соолугун чыңдоодо көнүгүүлөр эң зор мааниге ээ болот. Ал күчтүүлүктү, шамдагайлыкты, чыдамдуулукту пайда кылат. Ар түрдүү зыяндуу оорулардан сактайт. Балага ат коюу, жемтек берүү. Жаңы төрөлгөн балага ат тандап коюу, жемтек берүү да өзүнчө бир ырым-жырым. Бала жарык дүйнөгө келгенде азан чакырып, наристенин атын бүт элге угуза жар салат. Наристенин атап койгон атын өмүр бою башка ат менен алмаштырылбай атоо керек. Эгерде башкача атаса, анда ага келе жаткан жакшылыктар адашып, аты уйкаштарга кетип калат дешет. Жаңыдан төрөлгөн балага арнап жарык дүйнөгө дагы бир адам кошулду деп ата эне мал соет. Дастарконду кеңири жасап, той беришет. Бала жерге түшкөндө жуунтуп, ооз антат. Күн мурунтан даярдалып жүргөн жемтекке деген сары майдын чекесинен алып, баланын оозуна салат. Муну ооз антуу дейт. Ошол эле сары май жемтек үчүн колдонулат. Сары майга талкан, кумшекер кошуп, аралаштырып, жемтекке даярдалган дастарконго коюшат.
Nooruz. Чыгыш элдери Nooruzду жаз мезгилинде майрамдашат. Ал жылдын жаңырышы катары белгиленет. Башкача айтканда, күн менен түндүн теңелген мезгилине туура келет. Нооруздун негизги мааниси бул жарыктын караңгылыкты жана жакшылыктын жамандыкты жеңип чыгышы болуп эсептелет. Бул майрам чынында эле жаңы жашоо мезгили башталып, жер жаз жыттана баштаган учурга туура келет. Жаңы жыл келди деп бир канча ырым-жырымдарды жасашып, майрамдашат. Кыздар кызыл жашыл кийимдерди кийишет. Жашыл жаздын, жаштыктын белгиси дешет. Кызыл от түсүндөй тазалыктын белгиси катары белгиленет. Элдер үйлөрүн, көчөлөрдү тазалашат. Тагай би. 16-кылымда Тагай би калайыкка улуу инсан Мухаммед Кыргыз деген ысым менен таанылды. Ал 1508-жылы Ак кийизге олтургузулуп, Кыргыз ханы болуп көтөрүлгөн. Буга дейре нечен жүз жылдар бою кыргыздар сайлап, өз урпагынан татыктуу жол башчысын шайлай албай келген. Ушинтип мүңкүрөй алсырап турганда, Тагай би кыргыз уруусунун оң жана сол канаттарынын байланыштарын чыңдап, өз алдынча мамлекет түзүүгө аракеттенди. Ал калк арасында мусулман динин биринчи тараткан. Ошондон улам эл аны ардактап, экинчи ысымы Мухаммед Кыргыз деп аталып калган. Салам айтуу. Азыр айрымдар ат үстүнөн салам айтаарын айтат. Аты менен омуроолотуп кол сунат. Жөөчөн андан жалтайлап качып кетет. Илгери бала бакырадан бетер айыл аралап чаап жүрүү жигиттерге эрөөн эле. Көйрөңдүктү билгисчү. Атчандар уй мүйүз тартып олтурган көпчүлүктү көргөндө атынан оолак түшүп, камчысын сүйрөй келип, улуусу олтурган жерден оңго карай, анан солдон баштап, ошол биринчи салам берген карыяга чейин баарынын амандыгын сурачу. Андан кийин гана олтурчу. Азыр көрүп билип жүрөбүз. Аты менен сүзү качырып келип, аттан түшпөй тургандар бар. Азыркы убакта тааныш эместер үн катпай өтүшөт. Кыргыз касиетин качырып, тааныш эмес карыларга салам берүү салты тыйылды. Ушунун арты менен улууларга орун бошотуу, алардын карлыгын сыйлоо, боорукердик сезимин тартуулоо сыяктуу адептүүлүктөн алыс боло баштадык. Кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй. Сүймөнкул Чокморов кыргыз элинин залкар таланттарынын бири. Союздук кинофестивалдарда эркектин ролун мыкты аткаргандыгы үчүн 5 ирет байгени жеңип алгандыгы баарыбызга белгилүү. Бул адам өзүнүн эрктүүлүгү, өжөрлүгү менен башка адамдардан бир топ айырмаланып турчу. Замандаштары аны абдан таза, сүйкүмдүү, жөнөкөй адам эле деп эскеришет. Сүймөнкул ар бир күнүн эрдик менен өткөргөндү баалачу. Жашоону ушунчалык сүйчү. Ыйман, кайрымдуулук, адептүүлүк жөнүндө көп нерселерди айтчу. Кызыл алма, улан, караш окуясы, ысык көлдүн кызгалдактары, жалаң эр азаматтар жана башка көптөгөн кино тасмаларды чыгаан талант Сүймөнкулсуз элестетүү кыйын. Ар бир ойногон ролунда өзү жашап, кыйынчылыкты да, сүйүнүчтү да, турмуштагыдай өзүндөй ойноор эле. Кинодогу бүтүндөй татаал нерселердин баардыгын өзү жасачу. Суукта тоңуп, ысыкта күйүп, жардан түшүп, бийик зоого чыгып, сууга секирип, бийик аска боорунан нечен жолу жыгылчу. Эт бышыруу. Казан асуу эт салуу дегенди түшүндүрөт. Казанга суу куюп, ага абалы бысмылланы айтып, эзелтен калган ырым боюнча кар жиликти салат. Анан алт жиликтер түшөт. Карчыга төш үстүндө көмкөрүлүп, аягында баш салынат. Эт салынаары менен туз татылат. От улуу жагылат. Эт көп, казан кайнары менен чий көбүгүн таза алуу керек. Тузун көрөт. Эт бир кайнагандан кийин отту ичкелештирип, күйүүсүн басаңдатат. Казан бүлк жай кайнап, талаптагыдай бышат.
Ет bir kaynagandan keyin ordunan kotorup, astыңкы etтерди üstüne, üstünkü etтерди aldına almaştırat. Mına ушундай kılıp kaynoосун улантат. Курманжан датка. Курманжан жаш кезинен эле элдик үрп адатты, каада салтты кадырлаган, үй бүлөдө тарбиялангандыктан өз оюн тайманбай бетке айткан, намыскөй, акылдуу кыздардан болуп өсөт. Курманжан 17 жашка чыкканда атасы Маматбай кудалашып коет. 500 түтүндүү жоош уруусунун Төрөкул деген бейинин анча мааниси жок, Кулсейит аттуу уулуна кызын турмушка чыгарган. Бирок күйөөсү көңүлүнө толбогон Курманжан мезгилинин катаал шартына каршы туруп, 1 жылдан кийин атасынын үйүнө келе берет. 3 жыл чамасында башы бош олтуруп калат. Чебер куруучулар. Жаратылышта абдан чебер куруучулардын бири куштар. Алар жасаган уялар ар түрдүү. Ал эми үй куруу ишинде колдонгон аспаптары тумшугу, буту, кээде канаты. Салаңдап илинип турган уялар өзгөчө бир укмуш жасалат. Биздин өлкөбүздөгү көлдөрдүн жана дарыялардын жээктеринде куркулдай жашайт. Анын уясы суунун үстүндө салаңдаган баштык түрүндө болот. Уяга кирүүчү оозу чорго сыяктуу жасалган. Уяны эркеги жана ургаачысы биргелешип, өсүмдүктөрдүн, талдын, теректин, байтеректин, жекендин булааларынан жасашат. Куркулдай уясын чалкандын, кендирдин же талдын кабыгынын бышык булалары менен асып коет. Куркулдай жасаган уянын бекемдигине, анын бир нече жыл сакталып турушу эле ачык далил болот. Узун куйрук көк чымчык өзүнүн уясын суунун үстүндө салаңдатып элип койбогону менен аны куркулдайдыкындай жасайт. Баңгилик жана балдар. Алкоголь сыяктуу эле баңгиликтин да өзүнчө белгилери бар. Психикалык жана күч жагына байланыштуу оорунун өөрчүшү, баңгизатты дайыма кабыл алып турууга болгон муктаждык. Ошону менен бирге баңгилик араккечтиктен айырмаланып, бир катар өзгөчөлүктөр менен мүнөздөлөт. Наркотиктин тигил же бул түрүнө жараша өтө тез үйрөнүшөт. Аны алмайынча тура албай калганын айтса болот. Баңгизаттарды бир гана жолу же биринчи жолу гана пайдаланса да, балдарды татаал, коркунучтуу абалга дуушар кылышы мүмкүн. Ал өлүп калууга чейинки жагдайга жеткириши ыктымал. Арча. Кыргыздар байыркы убактардан бери эле арчаны өтө баалашат. Кыргыздардын турмушу байыртадан бери эле арча менен тыгыз байланышкан. Балдар төрөлгөндө аларды арча бешикке жаткырышат. Алар чоңойгондо арчадан жасалган ээрге минишет. Анткени ал бекем жана чыдамдуу жыгач. Арча Орто Азия тоолорунда көп кездешет. Ал бийик тоолордо өсөт. Арчаны илгертеден турмуш тиричиликке кеңири пайдаланып келишкен. Биздин элде ал жөнүндө ар түрдүү уламыштар айтылып жүргөнү бекеринен эмес. Арча дарагы жашыл түсүн өчүрбөгөнү үчүн өтө кооз көрүнөт. Аны көргөндө кабак жазылып, көңүл чайыттай ачылат. Баканын сезгичтиги. Кадимки эле бака өтө сезгич. Африкадагы айрым элдер эзелтеден бери баканын сезгичтигин пайдаланып келе жатат. Бакалар үзгүлтүксүз жаандын качан жаай баштай тургандыгын баарынан мурда билишет. Анткени ошол жаан башталганга чейин жергиликтүү адамдар турак жайларын даярдашып, эгиндерин оруп, жыйнап алууга тийиш. Жергиликтүү элдердин баамдашына караганда, бакалар үзгүлтүксүз жаан башталчу маалдын келер алдында уругун чачуу үчүн суудан чыгышып, дарактарга тырмалап көтөрүлө башташат.